Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 2022 жылдың 22 апрелі мен Сокулук районундағы Шопоков шаарында турам. Ушул жерден бир 3 бөлмөлүү квартира сатылаттыр. Азыр сиздерге ошол жөнүндө маалымат бермекчимин. Көңүл буруп, видеону акырына чейин күзөтүп туруңуздар. Мына бул сатылуучу квартира жайгашкан дом. Жайгашкан жери Шопоков шаары, Западная көчөсү 2-чи дом экен. Көпчүлүгүңүздөр билген центральный трасса Фрунзе көчөсүнө 1 километр аралыкта жайгашкан. Фрунзе көчөсүнүн тоо тарабында, түштүк тарабында жайгашкан тугандар. Видеону аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Мына азыр калган маалыматтарды видеонун жүрүшүндө берем. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатылуучу квартира жайгашкан подъездге да жетип келип калдым. Сатылуучу квартира 1-чи этажда жайгашкан. Бул домдун 3-чү подъездинде. Короосунда мына детский площадкалар деле бар экен. Көрүп, машина токтогонго жерлер баары бар тугандар. И бул домдун эң катталында магазин деле бар экен. Андан ары бул мына кирүүчү негизги эшиги, подъездге кирүүчү. Андан ары кирип эле сол тарапка кайрылсак, биздин квартира 1-чи этаждагы 17-чи квартира болуп калат. Бул негизги кирүүчү эшик экен. Андан түз кирсек, бул жакта мындай коридор деп коебуз, же холл деп коебуз. Ушундай бөлмө жайгашкан. Бул жерден бардык бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Сиздерге оң тараптан тааныштырып кете берейин. Оң тарапта бир детский бөлмө бар экен. Мынакей. Бардык бөлмөлөрдүн полдору жыгачтан болгон пол. Анан чыгыш тараптан пластик терезе орнотулган, дубалдар обой, потолок гипсокартон. Анан суу, свет, газ, канализация бар экен. Бир гана паровой отопление Арестон менен иштейт. Андан ары мектеп жакын жерлерде бар. Мечит жакын жерде, садик деле жакын жерде бар экен тугандар. Андан ары кайра эле коридорго чыгып, түз өтсөк, бул жакта бир спальный бөлмө, жана спальный бөлмөдөн биз түз балконго да өтүп кете алат экенбиз. Мынакей бул үйдүн чыгыш тарабындагы балкон. 2 балкон бар. Батыш тарабында дагы бир балкон бар. Чоң трассага 1 километр аралыкта тугандар. Аны деле видеонун башында айттым окшойт. 65 квадрат метр экен жалпы аянты үйдүн. Бул 3 бөлмөлүү квартиранын бул залдын көрүнүшү. Потолок гипсокартон, дубалдар шпаклевка, пол жыгачтан болгон пол жана батыш тараптан чоң пластик терезе орнотулган тугандар. Анан бул квартира ортоңку подъездде жайгашкан, 3-чү подъездде жылуу болсо керек. Негизинен капталдагы жайгашкан квартираларга эки жактан көп тараптан шамал тийгендиге байланыштуу салыштырмалуу бул квартираларга караганда бир аз суук болот деп ойлойм тугандар. Аны пикириңиздерди комментарийге калтырып кетиңиздер. Бул кухня. Ички тараптан суу чыгарылган, потолок гипсокартон. Анан ушул кухнядан түз өтсөк, бул жакта үйдүн батыш тарабындагы 2-чи балконго да чыгып кете алат экенбиз. Бул жактан балдар аянтчасы көрүнүп турат. Машина аянтчасы жана балдар аянтчасы да көрүнүп турат. Андан ары эмне маалыматтар калды? Мен бардык эле маалыматтарды бердим окшойт, тугандар. Бул жакта азыр сиздерге кладовканы, бул жакта банка сактаганга жеңелер үчүн кладовка. Анан бул жакта душ бар экен. Дубалдары кафель, потолок пластика. Чыгыш тараптан бир мындай терезе орнотулган. Суусу Арестон менен жылыйт, полу дагы кафель экен. И ушул жерден түз өтүп кетсек, бул жакта үйдүн ички тарабындагы туалет тугандар. Үйдүн деп жамандыргөнүкмүн. Жалаң жерден тартканыма үй деп жамандыргөнүкмүн, квартиранын туалети. Эми баасын айтайын тугандар. Бул үйдүн баасына $23,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерин экранга калтырам, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. $23,000. Негизги маалыматтарды дагы бир айта кетейин. 3 бөлмөлүү квартира 105-чи сериядагы 65 квадрат метр. 2 балкондон турат. Шопоков шаарынын Западная көчөсүндө жайгашкан тугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Достор менен, группалар менен ушул видеону бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине, анан кимдир ушул сыяктуу үй издеп жүргөн болсо, жылдамга чоң жардам берген болосуз.